Санарип кодекси жарандардын жашоосун жакшыртуу жана санарип чөйрөдө укуктарын коргоо. Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги санарип кодексин иштеп чыгууга киришти. Мындай кеңири масштабтагы демилге бардык санарип нормаларды жалпы укуктук талаага бириктирүүгө жана өлкөдөгү санариптештирүү жараянын тездетүүгө мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө да мамлекеттик кызматтарды үйдөн чыкпастан эле алууга шарт түзүлгөн мисалдар бар. Санарип кодекси учурдагы мыйзамдарды кыйла жөнөкөйлөтүп, тартипке салат. Ошондой эле мамлекеттик жана жеке тармактарда санариптик технологияларды киргизүүнү тездетүүгө түрткү болот. Санарип башкаруунун пайдубалын түптөп, кодекстин долбоору чындыгында кийин мыйзамдардын башка тармактары дагы багыттала турган дээрлик санарип конституциянын ролун аткарат. 100дөн ашык баягы нормативдик документтерде өзгөртүү киргизүүдө кандай деген аналитикалык акыл керек, кандай деген иш керек. Санариптик кодекс бул жерде эң негизги максаты бул баягы элдин баарын же болбосо санариптик чөйрөдөгү болуп жаткан иш аракеттердин баардыгын рамкага салып бир кысып коюу эмес, тескерисинче ошол жерде жүрүп жаткан кыймыл аракет, иш аракет баягы бири-бири менен алака берекесин мыйзам чегинде жакшы шарттарды түзүп берип, аларды ишке ашыруу. Санарип дүйнөдө биздин жарандык укуктарыбыз негиз катары каралып, анын үлгүсү боюнча технологиялар, платформалар жана системалар түзүлүшү керек. Санарипте сунушталган бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу үчүн алгач кымбат эмес, коопсуз жана жогорку сапаттагы интернет жеткиликтүү болуп, базалык санариптик жөндөмдөрдү билүү зарыл. Өз кезегинде бул баарыбызга өлкөнүн экономикалык жана социалдык жашоосуна толук кандуу катышуубузга мүмкүндүк берет. Ушул жерден универсалдуу санарип идентификациясы жөнүндө сөз кылууга болот. Анын негизинде аралыктан көрсөтүлчү мамлекеттик кызматтарга толук жетүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Жаратман интеллекттин алгоритмдеринин негизинде жеке өнүгүү менен санариптик өнүгүүнүн, балдардын укуктарын коргоо менен этикалык чечимдерди кабыл алуунун ортосундагы балансты сактоо шарт. Сиз менен биздин маалыматтар ишенимдүү коргоодо болушу керек. Чындыгында чоң кибермейкендик бир эле өкмөттүн көзөмөлүндө болуусу мүмкүн эмес. Анткени азыркы дүйнөлүк экосистемалар түрдүү жааматтарда түрдүү эрежелерди карманышат. Адам маалыматтардын коопсуздугу жаатында өзүн толук комфорттуу жана коопсуз сезиш үчүн санарип кодекси даярдалууда. Бул негизги укуктар, катышуу укугу. Тактап айтканда, ар бир жаран бул эрежелерди, көзөмөлдөө эрежелерин түзүүгө катышуу укугуна ээ болушу керек. Жеке маалыматтарды коргоо тууралуу азыркы мыйзам 2008-жылы кабыл алынган. Бирок андан берки 15 жылдын ичинде жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу жана аны көзөмөлдөө жаатында бир катар глобалдык өзгөрүүлөр болду. Объективдүү себептерден улам, албетте, азыр иштеп жаткан мыйзам эскирип калды жана бул тармактагы бардык жаңы реалдуулуктарды эске албайт. Санарип кодексинде дал ошол жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун жана коргоонун эрежелери менен процедураларын жаңыртуу каралган. Талкууланып жаткан санариптик кодекс бул ошол 14 жылдан бери каралбаган чараларды, каралбаган ыкмаларды өзгө жөн салууга абдан көмөк берет деп биз ишенебиз. Ошол киберинциденттерге байланыштуу ошолорду өз жөнгө салуу бүт эрежелер жана ыкмалар жазылган. Андан тышкары дагы азыркы биздин учурдагы өтө курч болуп турган маселе бул биздин кичинекей балдарыбыздын жеке маалыматтарын коргоо. Даярдалып жаткан кодекс санариптик демилгелердин өнүгүүсү, инвестицияларды тартуу, жаңы стартаптардын пайда болуусу өңдүү жараяндардын да илгерилөөсүнө түрткү болот. Биринчиден жана биздин деген мыйзамдын тармагында атайын мындай терминдер пайда болот да. Ошо цифровой средага, санариптүү средага мындай жакын келген, дал келген. Анан көп эле оокаттар, мисалы, көп эле нерселер де факто бар да. Бизде азыр Кыргызстандачы, де юре ошону деген цифровой кодекс мындай айтканда толуктай алат да. Де юре, цифровая идентификация, свапы деген сыяктуу нерселер де юре регулировать эткен жагынан жеңилирээк болот да. Анан жана ар кандай стартаптар жаңы чыгып атпайбы бизде. Крипто, валюта менен иштегендер. Анан аларга дагы мындай көбүрөөк мындай айтканда мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Жалпысынан бул жана бизде электрондуу коммерция дагы жакшы өнүгүп келатат. Бул андан ага дагы чоң
мындай алдыга жүгүртүүгө эме берет, толчок берет. Анткени үчүн бөйөт алардын деген правоотношения жанагы санариптүү аймакта жеңил анан түшүнүктүү болот да. Экинчиден, бул биздин инвесторлорго да абдан жакшы болот. Транспарентная цифровая среда деп коебуз да. Баардыгы түшүнүктүү болот, анан баардыгы ачык болот. Жеңил, түшүнүктүү, жана центр обработки данных деп коебуз, ошолорду кантип ачыш керек, мисалы кантип цифровой подпись алыш керек, анын баары жазылуу түшүнүктүү болот. Анан инвесторлор баары түшүнүктүү болгондон кийин аларга мындайча айтканда чечим кабыл кылыш жеңилирээк болот да. Түшүнүктүү болгондо анан алар уже бир какой-то портфель инвестиция менен келе алышат. Үчүнчүдө жана независимые цифровые регуляторы деген атайын ошол санариптүү кодексте бар. Ал биздин бизнес тармагында иштеген ири компаниялар абдан жакшы позитивдүү кабыл алышат да. Ал көптөгөн алардын көйгөйлөрүн чече алат. Цифровой прорыв кылып айтпайбызбы акыркы 2-3 жылдан бери. Санариптүү долбоор деп 2-3 жылдан бери иштеп келатабыз, бирок ушундай прорыв боло элек да. Анан ушу санариптүү кодекс менин оюмча ошого бизди жеткен. Кыргыз Республикасы технологиялык инновацияларды киргизүү үчүн заманбап укуктук база катары санарип кодексине ээ болгон Евразиядагы алгачкы өлкө болот деп күтүлүүдө. Анткени технологиялар бул бүгүнкү күндүн гана реалдуулугу эмес, алар жок эртеңки толук кандуу өнүгүүнү да элестетүү мүмкүн эмес. Бул жагынан алганда, санариптик чөйрө адамдын жашоосун жайлуу гана эмес, коопсуз да кылууну максат кылган алдыңкы мүмкүнчүлүктөрдүн өнүгүүсүнүн кыймылдаткычы болуп саналат.